кыргыз китептердин жетишкендиктери бул жылы өтө чоң болду. Биринчиден көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин катышкан өлкөлөрдүн ортосунда искусство книги деген жыл сайын өтүүчү конкурс бар. Бул эл аралык конкурс. Быйыл 19-чу жолу болуп өттү. Бул конкурска 8 өлкөдөн китептер тапшырылып, ошо 8 өлкөдөн келген китептердин арасынан биздин кыргыз китеби бул Отунбаев фондунун демилгеси деген фонд бар. Ошол фонддун чыгарган балдар үчүн атайлап көркөмдөлүп, сүрөттөлүп, комикс сүрөттөрү менен жана ар бир комикс сүрөтүнүн алдына кыскача текст жазылган китеп 3 тилде, кыргыз, орус жана немец тилдеринде жарык көргөн экен. Ошол 3 китеп сунушталып, 3 китеп баш байге гран-при сыйлыгын жеңип алды. Бул биринчи сыйлыгыбыз болду. Андан кийин октябрь айларында Ташкентте китеп фест деген чоң фестиваль болду. Бул фестивалга дагы Европанын басмалары дагы, Европа өлкөлөрү дагы катышкан чоң фестиваль болуп, ал жерге жалпы 88 басма ишканалары катышкан конкурста Манасты даңазалагандар деген китеби баш байгени алды. Бул китепте Радлов, Чоконов, Алихановдор эң биринчилерден болуп Манасты жазып, манасчылардын оозунан басма түрүндө чыгарган китептерин жоголтуп, ошол убактагы жазган боюнча жана бүгүнкү кириллица тамгасына которулуп басылып чыгып, ошол китеп жакшы эмгек катары таанылып, баш байгени ушу Манасты даңазалагандар деген китепке ыйгарышты. Үчүнчү баш байгебиз болсо бул Алматы шаарында жылыга өтүүчү Улуу жүүек жолу менен деген китеп көргөзмөсү бар. Быйыл 10-чу жолкусу өттү. Ал жерден дагы биз китептерибизди көрсөттүк сыйлыкка. Ал жерден болсо Чыңгыз Айтматовдун легендалары жана жомоктору, уламыштар жана жомоктор кыргызчасы. Орусчасы легенды и сказки деген китепти көрсөткөнбүз. Көрсөк, ошол китебибиз дагы бул 10-чу Улуу жүүек жолу менен деген көргөзмөдө баш байгени алды. Муну менен быйылкы жылы 3 конкурстан 3 башка жерден Москва, Ташкент, Алматы шаарларындагы өткөн көргөзмөлөрдүн 3-өөнүн тең баш байгелерин алып келдик. Бул кыргыз басмаларынын, кыргыз китеп жаатында иштегендердин эң чоң жетишкендиги деп эсептесек болот.